Америкадагы же чет жактагы жашоо менен салыштырганда үй бүлөлүк баалуулукту мен жогору койдум да. Балам менен бир аз урушуу болду. Өздөрүнүн досторун, кыздар, кыз балдар, досторун комнатасына алып кирип, эшигин ата-анасынын алдында жаап коет да. Үй бүлө менен чогуу кайтканга мажбур болдум да. Америка бул туура келбейт экенине мен көзүм жетти. Көптөгөн ар кандай окуяларга күбө болдук. Ата-энени сыйлаган, ыймандуу ушундай балдарды каалап, ушул жака кайттык. Өнүгүп атат Кыргызстан, мурунку Кыргызстан жок. Буяка келип жашаңыздар. Буякта жашоо өзүбүздө сонун укмуш. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрман, алыстагы толуктар бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз өзгөчө башкача форматта өтмөкчү. Себеби буга чейин биз алыстагы чет мамлекетте жашаган мекендештерибиз жөнүндө жеринен барып интервью алып, сиздерге кызыктуу маек куруп келсек, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө тескерисинче алыстан океандын ар жагынан келген мейман коноктоо Элдияр мырза. Бул мырзабыз көптөгөн биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында деле болсо керек, Америка Кошмо Штаттарына же болсо Европага барууга кызыгып, ошону эңсеп жүргөн болсо, бүгүнкү биздин каарманыбыз болсо тескерисинче Америка Кошмо Штаттарынан мекенибизге, Кыргызстанга кайтып келген. Анын себептери, эмне үчүн, эмне иштерди кылган, алдыдагы пландары жөнүндө биз азыр интервьюнун жүрүшүндө таанышмакчыбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Тоо Отель жеринен эле баштайлык да. Элдин баары ушу Америка Кошмо Штаты деп жүрсөк, көбү баргысы келет турист катары, кээ бирөө ошол жака барып иштеп келгиси келет. Сиз 10 жылдан ашык жүрүп, Америка Кошмо Штаттарында кайрадан Кыргызстанга кайтып келиптирсиз да. Эмне себептен? Адегенде эле салам алейкум бардык жалпы көрүүчүлөргө. Ушул суроо мени күндүгө бир 5-тен 10га чейин киши суроону берет. Өзүм катталуучуларым дагы баарына ушул бүгүнкү убакыттан пайдаланып жооп берип кеткенге туура келип атат. Адегенде эле биздин баалуулук, семейный үй бүлөлүк баалуулук бул Америкадагы же чет жактагы жашоо менен салыштырганда үй бүлөлүк баалуулукту мен жогору койдум да. Анткени ал жакта бүт зона комфорта бар, жашоо жакшы, ыңгайлуу болгону үй бүлөдө балдардын ошол жактагы менталитетке аралашып, алардын менталитетин өтүп кетпештигинин алдын алып, мен кайра үй бүлө менен чогуу кайтканга мажбур болдум да. Анткени ал жакта бойдок балдарга жашоо жакшы болушу мүмкүн, бирок үй бүлөлүү адамдарга Америка бул туура келбейт экенине мен көзүм жетти. Көптөгөн ар кандай окуяларга күбө болдук. Өзүмдүн эле мисалы баламды алганда, балам башка үй бүлөгө кетем деп урушуп, биз тарбиялайлы деген максатта урушсак, башка үй бүлөгө кетебиз деп. Анткени мектепте аларды ошого көндүрүп үйрөтөт экен да. Жалпысынан алганда эң биринчи баланын укугу эң жогорку турат. Андан кийин аялдыкы, анан ит мышык күчүктөн кийин анан эркектики турат да. Ошол эң кызыктуусу ошол. Эркек ал жерде иштеп, үй бүлөнү бизде ушундай менталитет го. Үй бүлөнү багыш керек деген. Балдарыбыз башкача ой жүгүртүп баштайт экен да. Ошол эле мектептерде аларга силер үй бүлөңөр жакпаса, башка үй бүлө таап беребиз, урушкан болсо бизге айткыла, могул телефонго чалгыла деп күнүгө сабактын башында ушундай мындайча айтканда манипуляция кылышат экен да. Ошондуктан мен баягы балам менен бир аз урушуу болду, анан аны барганда башка семьяга кетпесем, кетем деген ой менен сумкаларын көтөрүнүп уже эшикке чыкканы турат да. Ошого күбө болуп, андан сырткары ал жактагы биздин эле байкелерибиздин балдары, 16-17 жаштагы балдар үйүнө досторун алып келип, өздөрүнүн ар бир балага комната бөлүнүш керек да. Ал шарт түзүп бериш керек. Өздөрүнүн досторун, кыздар, кыз балдар, досторун комнатасына алып кирип, эшигин ата-анасынын алдында жаап коет да. Бул менин өзүмдүн жеке чөйрөм, өзүм каалаганымды кылам деп. Ушундай укуктарын ата-энесине коет да. Биздин менталитетке туура келбейт ал. Өспүрүм жаштар ушундай да, бузулат. Ошол себептерден мен үй бүлөмдө жана ошол аял кишилердин дагы ойлонуусу башкача болуп калат да. Ошол
эң чоң себептери ошол болду, Америкадан кайтыбыздын. Канча сиздин үй бүлөңүздө канча уул кызыңыз бар? Менде бир уул, бир кыз, эки. Уулуңуз канчада? Уулум 12-де. Демек 12 жашында эле бөлөк үй бүлөгө кетем деп 12 жашка жетип жетпей, аң сезим өзгөрүлүп баштаган экен да. Сезим өзгөрүлүп, кадимкидей ошол чөйрөнүн эмесин алып баштайт экен да. Биз үйдөн канча тарбия кылсак деле, ал жетишпейт экен да. Алар көбүрөөк мындай эркиндикти каалап баштайт экен. Ошол жаатта биз көзүбүз жетип, тарбиябызды бул жакка эле алып келип, бизде тандоо болду да. Жакшы жашоо өзүңүздөр үчүн жана балдар менен салыштырганда ошол балдардын бизге келечектеги адам болгону бизге көбүрөөк баалуу болду дагы. Биз жакшы жашоону тыштадык дагы, эми бул жака кайттык да, өзүбүздүн жакшы ата энени сыйлаган, ыймандуу ушундай балдарды каалап ушул жака кайттык. Азыркы учурда уулуңуз менен кызыңыз биздин Кыргызстандагы жашоосуна көнүшү кандай болуп атат? Адаптация кандай жүрүп атат? Адаптациясы башында көнө алышпайды дагы, мындай эми кыйналыштан, анткени тууган уруктар менен чогулганда алардын балдарын көрүп, буларда уже адаптация башталды да. Ата энеге мындай сүйлөш керек. Улууну урматтоо, Ата эне бирдеме жумшаса, унчукпай барып мындай аткарып келип, жообун айтып, бизде андай жок да, өзүң барып кел, ушундай. Ал жакта өскөн балдар ошондой болуп калат экен да. Ушу сиз айтып аткан фактыларды мен ушу Америка Кошмо Штаттарында жүргөндө да өзүм байкагам, чындыгында эле. Бирок мен эмнегедир ойлогом, бул ушу америкалыктардын ошол жердеги жергиликтүү калктын гана мүнөзүнө окшош дал келет деп. Демек бул сиз айтып аткан көйгөйлөр алда жакшан ар бир үй бүлөгө туш келет экен. Ар бир үй бүлөдө болуп жаткан нерсе. Анан мен жана тракта иштеп жүргөндө, алыс жолдо жакшы эмелер, подкасттарды угуп, ошол жерден бир ойчулдун айтканын угуп калдым да. Сен дейт, эгерде миллионер баланы калтырып, эч мындай ыйманы жок, ата энеге күйүүмү жок баланы калтыргандан көрө, бомуш болсо дагы ыймандуу ата энеге күйгөн баланы калтыр, ошол сенин утушуң дейт да. Ошого биз эми бала деп жүрдүк да, балдардын келечеги деп, ошолорго бутуна тургузалы деп. Көрсө эң маселенин чоору бул жерде балага болгон тарбия экен да. Ал биздин тапкан акча эмес, биздин аларга кылган эмебиз эмес, тарбия экен да. Балданы ыймандуу кылып өстүрүү ошол эң чоң бакыт экен, байлык экен да. Ошол сөздөн кийин мен ойлонуп жүрүп, ошол бир жылдын ичинде өзүмдү ошого туура эле кылып атамбы деген эмеде суроону кайра берип, кийин өкүнүп калбаймбы деп, аягында ошол чечимге келип, ушул жака кайтууну туура көрдүк. Албетте бул жерде келинчегим деле колдогон жок, каршы болду. Экөөбүз бир ай, 2 айдын ичинде сүйлөшпөй жүрдүк, таарынып жүрдү. Бул маселе ар бир бүгүнкү күндө Америкада иштеп жаткан жарандардын башында турат. Ушул суроону берейин дегем да, сиз айтып атканды. Ушул жөнүндө кеңирээк айтып берсеңиз. Айта алышпайт. Муну биз жеке балдар менен сүйлөшүп калганда көбүнүн эң чоң көйгөйү ушул болуп атат. Алып келип алган үй бүлөсүн, уже өздөрүнүн тили өтпөй башкара албай калышты. Көбү ажырашып ушундай кайра кайтып келгендер бар. Анткени эркекке көбүрөөк түшүп, иштеп, ошонун баарын көтөрүш керек. Жанталашып, акча табыш керек, аякта жашоо кыйын да, чындыгында айтканыбыз менен. Ал жакта 1 минутта дагы баасы бар да. Биякта, мисалы Кыргызстанда адамдар мындай жашашат. Ал жакта выживание деп коет да, орусча айтканда. Выживание. Эптеп ошол ай ушундай бат өтөт. Эмелерге, төлөмдөр келип калат. Кайра ушинтип эле тытынып ушундай да. Кээде ошо балдарыбызга дагы убакыт бөлө албай калат, тарбия берипчи. Ошол бизди аябай чоң түрткүгө кылып атат. Анан ар бир үй бүлөдө азыр ушундай көйгөй бар да. Бул даана ачык айтам да. Ушу сөзүңүздү колдой эле сизден уктум беле Америкада жүргөндөн же дагы бир кыргыз жигиттеринен уктум беле, телекөрүүчүлөргө сиздерге айтып коеюн да. Кыргызстандык ушундай үй бүлө сизге окшо Америкада жашап, балдар Америкада төрөлүп, аяктын атуулдугун алган үй бүлө балдарына ошо алы жетпей калган экен. Сизге окшо алы жетпей калып анан Кыргызстанга алдап алып келишип, анан аэропорттон чыгары менен андай эмес, мындай деп туруп, желке 2 жолу уруп, эми кетсең Америкага кет, бөлөк үй бүлөгө кет деп. Ушундай учурлар кездешкен экен да. Бул бир жагынан күлкү, бир жагынан чоң трагедия да. Туура. Бул нерсе ошол
чубак ажыбыз дагы айтып кеткен, Турцияда болгон көп эле ушул биздин мындайча айтканда менталитетибизди өзгөртүп ушундай үй бүлөлөр көп болуп атат да, бул улуттарда аралык болуп атат да, башка түрктөрдө, өзбектерде болуп атат, кыргыздарда болуп атат. Менин көзүмчө эле канча бир 2-3 семья ажырашып, күйөөлөрү бияка келе берди. Аялдары ал жакта калды. Ушундай да бир болбогон бир документ үчүн көбү ошол Америкада кылат да, мындай паспорт дейт да, грин карта, паспорт деген бул жөн эле бир пропаганда, кагаз да. Мен ошону баарын айтып кетем да, бул аны алган күндө деле ошол эле жумуш да. Туура. Анан менде азыр мүмкүнчүлүк деле бар, барып келип иштесем болот, бирок ага мен каалабайм да. Уже ушундай өзүмө койгом, бул жактан өзүбүздүн бир туугандары менен сонун мындай өмүр өтүп атат да, чындап келгенде. Ошолор менен жакшылык, жамандыкта баарлашып, балдарыбызды катыштырып, тууганың болот тигил деп ушундай сонун моменттерди биз өткөрүбүз. Телефондон көрөбүз, онлайн көрүп калабыз. Тойлорго, жамандыктарга катыша албайбыз. Ошонун баардыгы баалуулук да. Биз кийин эртең 50-ге чыгып, 60-ка чыгып кайтабыз, бирок бияка келгенде уже биз чужой болуп калабыз. Балдарыбыз келбей калат. Күтүп тозуп алчу киши жок болот да. Балдарыбыз келбей калат. Уже алар өзүң бара бер деп калат. Балдар уже чоңойгондон кийин баш бербейт да. Биз бияка 18-ге чыкканга чейин тарбиясын берип, анан мындай кой берсек болот, өзү уже фундаментин коюп коюпчу. Туура айтасыз. Ошол себептен сиздин сөздөрүңүздө деле факты да. Биз айтып аткан эле ушу Америка Кошмо Штаттарында, Европа өлкөлөрүндө мен өз көзүм менен Чехиядан өз көзүм менен көрүп тартып келгем да. Чехиядан Прагандагы карлар үйүн. Ошол себептен үй бүлөлүк баалуулуктун кичинекейинен жоктугунан ошо биз айтып аткан Европа, Америка Кошмо Штаттарында балдары эне аталарын, жакшынакай эне аталарын карлар үйүнө тапшырып берип атпайбы? Ошон үчүн карлардын үйүнүн саны көп аларда. Балдары баккан үй бүлөлөрдү кездештиресиз. Аз жок десе, ушу Америкада. Аз эми, аз да. Ошол себептен мен ойлойм, туура эле чечим кабыл алгансыз деп. Биз ошондон корктук, анткени биз го бияктан чоңоюп бул жака тартат. Кандай болгон күндө дагы өзүбүздүн мекенге келип жашайбыз деп баары кыялданат, бирок эч ким биринчи кадам коюп билет ала албайт да. One way ticket деп коет. Деме бир тарапка бул билет алуу өлө бул чоң шаг да. Муну көп кыла албайт. Анткени мунун артында чоң эме керек да, мындай демилге керек, ички адамдын өзүнүн чечими керек. Ошого көбү таң калышат. Кандай кылып кетип калдың, сонун жашап атпадыңбы, үйлөрүң бар, бизнесиң бар, бардык аны бияктан деле кылсак болот. Адамдын колунан любой нерсе келет да, мен бияктан деле көрүп, өзүнүн инилерди көрүп, сонун жашап атат, сонун өздөрүнүн условия түздү. Балдарын убагында карап, тарбиялап, өзүбүздүн чөйрөдө өстүргөн. Бул керемет нерсе да, муну биз баалай албайбыз да. Сыртка чыккан киши катары мен ушуну 20 жылдан бери ушул сыртта жүрөм. 10 жыл Европада, Германияда окуп иштедик. 9 жылдан бир аз ашык ошол Америкада жүрдүк. Ошон мен баалуулукту өзүбүздүн төрөлүп өскөн жерден ушуну тандадым да. Буюрса эми баардык ошол чечиле албай аткан адамдарга жалпысына кайрылып айтам. Коркпой келгиле, бул жакта да сонун жашоо бар. Силер көбү ушуну мага чалып алып сурап атышат. Келгиле, биякта ошол жакта кылган убакытты, мээнетти бул жакта кылсаңыздар кенен даже мындай балдарыңарга, үй бүлөңөргө да убакыт жетет. Өзүңөр да жашайсыңар, тууган уруктарыңар менен бирге сонундай бактылуу жашоону биякта мен көрдүм да. Мен ушундай бактылуумун да азырчы. Кыргызстанга келип, өзүбүздүн жер, виза узарт деген жок. Эми документтер өзүбүздүн жараныбыз бен. Албетте. Ошол барыңарга ийгилик, эгер келем дегендер болсо, коркпой, биринчи шагты кылгыла. Кеңешип, келинчектериңер менен кечип бул электе, балдарды чоңойтуп электе кайтып келгендерге чакырмакмын да. Убактылуу бул акча табуу бул любой жерде бар да. Бардык мээнет деле керек. Акылыңыз болсо, күчүңүз болсо иштейм десеңиз, сөзсүз акча тапса болот, кайсы жерде болбосун.
сиздин сөзүңүзгө мен кошулуп кетмекчимин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен Ильяр мырзадан ушул жылдын февраль айында, февраль айынын аягында, марттын башында Америка Кошмо Штаттарынан Филадельфия калаасынан интервью алганмын. Чындыгында да сиз бөлөкчө адам болчусуз да, жүзүңүздөн байкагам, чарчаган, жүзүңүздөн байкалып турган, сөзүңүздөрдө да бир ошо интервьюда да бар, көрсөңүздөр болот YouTube каналдан. Жашооңузда бир кандайдыр бир нааразычылык көп болуп турганын мен сиздин интервью алып атканда байкагам. Бүгүн сиз өзгөчө, көзүңүз күйүп турат, жанып турат, жашарып да кеттирсиз да. Демек, чындыгында эле мекениңизге кайтып келгениңиз сиз үчүн дем күч берип атса керек да. Бул жакшы. Эми уулдарыңыз менен кызыңыздардын америкалык, алар Американын жараны да экөө тең. Кийин кетем десе экөөнү кое бересизби Америкага? Экөө 18-ге чыккандан кийин Америкадан башкасына жибермекмин. Анткени Американын чөйрөсүн көрдүм. Наркотиктер аябай кенен жайгашкан. Студенттердин окуп жүргөндөрүн көрүп атабыз. Аны көрүп, өз көзүм менен көргөндөн кийин мен ошол атактуу университеттерди, аты пропагандаланган университеттер, бирок мен ал жака жибербейм. Мен Европага жибермекмин. Европада өзүм окугандыктан, өзүм ошол чөйрөнү билгендиктен, чындыгында окуу биринчиден бекер, экинчиден аябай жогорку деңгээлде окутат. Балдардын чөйрөдөгү окуйм деген студенттер да ушундай сом. Ошого мен Америкадан башка мамлекеттерге жибермекмин. Американы мен такыр балдарыма угузбайм дагы, жибербейм дагы. Бирок Американын жарандары алар. Бирок жарандары. Кызыңыз канчада? Кызым 6-да. Кызыңызга жеңилирээк болуп атса керек, интеграция болуп, кайрадан Кыргызстанда адаптация болуш, жеңил. Уулуңузга албетте. Уулум Кыргызстандын жараны, кызым ошол Америкада төрөлүп өстү да, ошол жактан чоңойду. Ошол кызыма бир аз оор болуп атат. Уулум бул жактан Бишкектен төрөлүп, анан Европада жүрдүк да. Ал ар кандай эмени көрүп, бир аз болсо дагы эме бар да, фундамент бар. Бирок ошол жанагы фундаменти деле Америка бузганына мен көзүм жетти да, кызым жаштайынан пока чыгып элек да, мындай эме мүнөздөрү чыгып элек. Баламдыкы уже чыгып баштагандан жанагы эмеге переходной возрастка жеткирбей мен алып кетейин деген ой менен сразу ошол рулду бияка бурдум да. Мен бай социалдык тармактарда сиз активдүү блогер катары да билемин, катталганмын. Көрүп атам да, кызыңыз көбүнчө англис тилинде сүйлөйт экен да, кыргызча бирден сүйлөшчү эмес белеңиздер. Мен кыргызча сүйлөйм. Мен кандай Америкада жүргөндө да. Америкада жүргөндө да кыргызча сүйлөйм. Чөйрөсү ошондой экен. Достору садикке барып жүрдү, ал садиктен деле бала бакчадан бүт ушул англисче сүйлөшүп калат да. Кыргыздар менен англисче сүйлөшөт. Азыркы күндө Америкада ошол. Ата энеси өзү англисче билбегендер бар. Балдары таза англисче сүйлөшөт, достору менен да ошондой. Анан кээде ошол ата энесин басынтып коет да, сен эмне билбейсиңби депчи, кээки балдар ушундай да. Негизи аны мен да байкадым да, көп байкадым. Туура эле кылгансызды ойлойм да, себеби эң башкысы тил да. Каякта болуп элек биз эне тилибизди унутпашыбыз керек да. Ошол эле мен жүргөн Филадельфияда, ошол эле мен көргөн Флоридадагы кыргыздарда көргөндө өзүм таң калдым да. Балдар менен англисче сүйлөшүп атышат же орус тилинде сүйлөшүп атат. Эмне үчүн кыргыз тилин уккандай болгон жокмун да. Бардык жерде эле эмес, кээ бир жерлеринде да, бул өтө чоң коркунуч да. Сиз айтып атасыз, сизге катталуучуларыңыздар, ошо Америкада жашаган тааныштарыңыздар жазып атат депчи. Бир мындай ой келбейби? Кийин өкүнүп калам. Бекер келиптирмин деген себеби сиз учурда жаңы гана ишиңизди биякта баштап атасыз. Өкүнүч пайда болбойбу деген суроо да. Жок, менде уже иммунитет бар да, жаңы жерге көнүү, жаңы нерсе баштоо. Анткени көп ушун саякатта окуп жүргөндүктөн ошол иммунитет бар. Мен андан корккон жокмун. Мен ушундай чечкиндүү эме кишимин да, жүргөн жеринде чечимди бат кабыл алып, артты карабайм. Ошого бардык кылып аткан менин азыркы кадамдарыма мен өкүнбөйм да. Буюрса мен туура жолдо баратам. Ошол кеңешти дагы өзүм ичимден ойлондум. Ушул сиз айткан суроону мен кийин өкүнүп калбаймбы деп мага жакындарым айтты. Анан апам менин эң жакын кеңешчим да. Анан апамдан сурасам, сен дейт истихара намазын оку,
Анан ошондон вывод чыгат да. Анан истихараны окуганда жолум Кыргызстанга кирди, ачылды да. Түздөн түз ачылды. Бул эми өзүмдүн секретим. Ошол намаз аркылуу эле чечилди дагы. Мен ага уже туура жолдо баратканыма мен 100% ошо ишендим да. Азыркы күндө менде өкүнүч жок, менде ушундай сүйүнүч. Америкада көргөн досторумдун трагайдап, кыйналып жүргөндөрүн көрүп кээде кантип чыдап жүрдүм экен деген кейип кетем да. Аны эми антип айтсам алар өзүм деле жүрбөдүм деп айтышы мүмкүн да, бирок менде ошо азыр көрүп алардын выживать этип атканын, үй бүлөсүн бир жумада көрсө көрөт, көрбөсө 2 жумалап жүрөт. Ошолорду көрүп, бул эми менимче жашабай эле биз ушинтип эле жүрүп турбуз деген күн өткөрүү да. Күн өткөрүү. Ошол кээ бир туулган күндөрүн көчөдө өткөрүп калат, кээ бир майрамдарда келе албай калат, эң мындай мисалы балдардын туулган күнүнө келе албай калат. Ушундай жашоо да. Ошого менде өкүнүч жок. Өкүнүч бар. Ошол балдарды көрүп бир чети кыйналам да, аларды ошолорду эртерээк насип кылса экен кайтып келгенине деген ой. Айтсаңыз, Ильяр мырза, азыр чындыгында эле глобалдаштыруу, ааламдашуу мезгилинде жумуштун көптүгү онлайн болуп калды. Бишкекте отуруп деле Америка менен иш алып барып, жакшы эле акча таап аткан адамдар да бар. Сиз Кыргызстандан кайсыл тармакта азыр бел байлап жумушуңузду баштап атасыз да? Мен ошол өзүм да блогерлик кылып, кантип трагайдап, кантип үйрөтүш керек деп эми балдарга көп өзүмдүн жакшы опыттарымдан бөлүшүп жүрдүм да. Анан ошол эле траковый сферада ошол 7-8 жылдык опытым бар. Өзүм жүктөп, өзүм алып, ошол майда жибине чейин билесиз. Майда жибине чейин билгендиктен мен ошол жакта жүрүү эле план кылдым. Значит, мен ушул жерден эле тапкан акчаны эми айдабасам дагы мен диспетчерлик кылып акча тапсам болот экен, өзүмө кенен жетет экен деген эмени койдум, максатты коюп, азыркы күндө ошонун үстүнөн иштеп, азыр жаңы диспетчерлерди чогултуп, өзүмдүн мындай методика менен жакшы үйрөтүп туруп, логистика жагынан диспетчерлерди үйрөтүп, ошол жаатта иштейин деген максаттамын. Демек сиз ишкерлик менен электен азыр компания ачып атыптырсыз да. Буюрса. Кыргызстанда жетиштүү билими логистикага жаштар табылдыбы? Кыйын эмеспи? Көпчүлүгү чет мамлекетке кетип калган да? Көбү кетип калыптыр. Көп жанагы жумушу жок, тили бар, үйрөнөм деген энергия алуу балдар, жаштар жазып атат. Азыр бир 30га чукулдап калды. Буюрса ошолордун ичинен жакшыларын тандап, бир 10-15-ин алып, үйрөтүп аларды, анан алардын астына дагы үйрөткөнгө дагы балдар жазып, ошолордун дем күчү менен мындай чоң бир Кыргызстандагы бир диспетчерский контора бололу деген максаттабыз. Жакшы, Кудай буйруса, бул логистикалык компаниясы ачылып калса чакырыңыз, көрүп келебиз. Бизге да кызык болот, себеби мен дагы ошо чет мамлекеттерде жүрүп, логистикалык компанияларда иштеген жигиттерден интервью алгам да, ошол Европадан, Америкадан. Эң маанилүүсү да сизди көрүп аткан ошо чет мамлекеттеги жарандарды айтып атпайсыздарбы, кайтып келиңиздер, үй бүлөлүк баалуулукту сактап калыш үчүн, балдардын келечеги үчүн депчи. Биринчи кандайдыр бир биякта Кыргызстандан да фундамент түзүп коюш керек да. Ошол эле квартира алып коюш керек, ошол эле үй алып коюш керекпи? Сиздин жолуңуз кандай болду? Кантип, качандан даярданып баштадыңыз? Мен негизи эле өзүмө ошондой максат койгом, 40 жашка чейин иштейм, анан 40 жаштан кийин жашайм деген эме болгон да. Анан мен Американы акыркы жылдары мындай акча табуу трамплини катары гана көрдүм. Жашоо иретинде ал жакта өзүмдүн картайган кезимди элестете алган жокмун. Ошол моменттен баштап мен бул жактан үй алууга аракеттенип, буюрса ошол максатка жеттик. Бир аз капитал кылып келип, бул жактан да иштегенге буюрса ошого буйруду да. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, араңарда чет мамлекетте жашап жүрүп Кыргызстанга келем десеңиздер, биздин Ильяр мырзанын тажрыйбасынан кабыл алып алышыңыздар керек экен. Сөзсүз түрдө баштапкы фундамент керек экен. Бул сөзсүз түрдө батириңиз же болсо үйүңүз болуш керек. Андан тышкары бияктан ишкерликти баштап кетүү үчүн, орустар айтмакчы, первоначальный капитал деп коет эмеспи? Ал нерсе болуш керек экен да. Андан тышкары сөзсүз түрдө автоунаа керек да иш бүтүрүш үчүн. Барбы автоунааңыз? Ал жакта чечип койдуңуз беле? Буюрса, бар алып, келинчегиме алып берип, бизде келетканда эле ушундай келишим болду. Муну алып бересиң. Жакшы да өзүмдүн кыялымдагысын айтты.
макул деп алып бердим, өзүм алдым, жакшы буюрса. Ал жакта эми Америкада ушундай жакшы жашоо көрүнө берет да, кымбат машиналарды айдагандай, бирок ал машинанын баары кредитте да, ал төлөнүп бүтө элек. Ал ошон үчүн адамдар эсе албайт, роботтой болуп иштеп. Аякта баардыгы эле кредит экен го, мен байкагандан. Ошо батарея деле, жада калса жанагы көрүп аткан телевизорунан баштап башка нерселер деле бүт кредитке ала беришет экен, э? Ошон үчүн тытынып иштешет да. Тытынып иштешет. Көбү билбегендиктен барып жазылып алат, кредитке мойнунан батып калат дагы. Жана биздин бир блогер кызыбыз Айзада Жамгырчиева барып көрүп келип айтканда, элге катуу тийди. Алар мындай жөн эле пантовать этип жүрө беришет экен, эчтекеси жок экен дегендер, бул чындыгында көп эле ошондой. Көбү кредитке алынган, көбү ушундай эле трактор деле кредитте, сонун жашоону көрсөтөт, эми уялат да. Негизи артта эчтеке жок. Мындайча айтканда, колунда жана тайтылы жок. Эч кандай тайтыл деген жана бумагасы машинанын күбөлүгү. Ошол кыскасы бул жакта болсо өзүңдүн үйүң, ал жакта айта кетчү нерсе, Америкада мисалы өзүңдүн үйүң деген ат эле болбосо, ошол жерге жылына 11 миң, 12 миңден налог төлөнөт. Жыл сайын доллар менен налог төлөнүп турат. Аны страховать этиш керек. Ошонун баардыгы эле кайра квартплатадан да жогору чыгып кетет да. Мен ошон үчүн өзүмдүн үйүмдү саттым дагы, бияка келип ошол үй алып койдум да, мисалы. Туура алдыңыз. Рахмат, сөзүбүздүн жыйынтыгында дагы айтылбай калган сөздөр болсо, сизди көрүп аткан көрөрмандарга айрылып кетсеңиз болот. Ошол бизде азыр баардык мигранттар көбү бул жака Кыргызстанга келсек кандай болот экен, кыйналбайбызбы деп ушул суроону көйгөй болуп атат. Мен өзүмдүн жеке оюмду айтам, эч коркпоңуздар. Белди бекем байлагыңыздар, Аллага тобокел кылып туруп, тобокелди эч качан жолдо калтырбайт. Келиңиздер, бул жактан жумуш десеп, эмне план, эмне бизнес кылам десеңиздер, колдон келишинче жардам беребиз. Силерге өзүбүздүн мен келгениме 1,5-2 айга жакындап калды. Бүт баарын анализдеп, ар жака башымды салып көрдүм. Уже мындай көз жетип калды иш баштаганга. Ошол баарыңыздарды коркпой келиңиздер. Келинчектериңерди, балдарыңарды акырын көндүрүп, убакыт берип, бир аз ошол трамплинде колдонуп, бияка келип жашаңыздар. Биякта жашоо өзүдө сонун укмуш. Өнүгүп атат Кыргызстан, мурунку Кыргызстан жок. Жанагындай закон иштебей калган. Азыр көрүп атсаңыздар, жаңылыктарда бүт баары өнүгүү жолунда кетип атат. Эмиңде бул бир эле минусу смог деш мүмкүн. Бул смог деле бул буюрса чечүүчү маселе. Жогорурактан үй алсаңыздар чечилет. Ошол баарыңыздарга ийгилик, эч качан коркпогула, алдыга максаттарды койгула, үй алгыла, кайтып келгиле. Баарыңыздарга салам алейкум. Рахмат, мен дагы өз кезегинде айта кетмекчимин, сизге окшогон Кыргыздын жаштары, мекенчил жана акылдуу, билимдүү жаштары Кыргызстанга азыр абадай керек. Экономикабыз өсүп атат, ар тармактан өсүү байкалып атат чындыгында. Мойнубузга алышыбыз керек. Жакшы жагына өзгөрүп атканыбызда ошо чет мамлекетте жүргөн биздин дагы жаштарыбызды улуу муун деп эле ким болбосо да Кыргызстанга кайтып келүүсүн мен да күтөмүн. Өз элибиз, өз жерибизге эч нерсе жетпейт. Башкаларды билбейм, мен чет мамлекетте 2 айдан ашсак Кыргызстан көзүмөн учуп кетким келип баштайт да. Чындап айтайын. Канчалык көп акча таппа, канчалык жашоо ширин болбосун, бирок баары бир мекен деген мекен экен да. Жаңы иш баштап атыптырсыз. Ишиңизге ийгилик. Бизге келип ушул Американын жаштарынын, аяктагы үй бүлөлөрүнүн биз билбеген сырларын ачып бергениңизге ыраазычылык билдирем. Рахмат. Чоң рахмат сизге дагы. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.